Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Жалал Абад санаторийинин директорунун орун басары бейтаптардан системалуу түрдө акча каражатын алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришкендей, жогоруда аталган мекеменин директорунун дарылоо бөлүмү боюнча орун басары санаторийдин бейтаптарынан акча алып жаткан жеринен кармалды. Белгиленгендей, кармалган директорунун орун басары иш жүзүндө бекер бериле турган жана санаторийдин медициналык процедураларын милдеттүү прейскуранттарына киргизип, дарыланып жаткандардан кошумча медициналык процедураларды санаториялык китепке киргизүү үчүн акча талап кылуу менен системалуу түрдө алектенип жүргөндүгү аныкталды. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Hava 8 gün giresi de 2 gün giresi bu. Kızlarla resim ortasında o şey içinde polnu. Kontrol edelim. Polnu ile mi? Oo. 8 gün giresi. Обнаружены денежные средства. Отметили 1, 2, 3, 4, 5, 6 тысяч. Орнотулган соода түйүндөрү жана көрнөк чарнактар алынды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, салык кызматынын өкүлдөрү, милиция кызматкерлери, муниципалдык башкармалыктар менен биргеликте Свердлов районунда ири базарларда жана борбордук көчөлөрдө башламан сооданы жоюу боюнча рейд жүргүзүүдө. Тактап айтканда Москва, Шопоков, Бөкөнбаев, Үсөнбаев көчөлөрү, Курманжандатка Жибек жолу проспектиси, Салиева, Авезов көчөлөрү, Аламбидин 1 кичи району, Чүй проспектиси, Чыгыш 5 кичи району. Ошондой эле Чүй проспектиси, Абдрахманов, Шопоков көчөлөрү текшерилди. Жыйынтыгында 2 суу газдоочу аппарат, 27 башламан соода түйүнү жана мыйзамсыз орнотулган 89 көрнөк чарнак алынды. Ошондой эле 150 000 сомго 50 протокол түзүлдү.